Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Муратбек кызы Махабат, Кыргыз техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктары технологиясы кафедрасынын окутуучусумун. Жана жанымдагы 3-курстун студенти Утурменова Каникей. Бүгүн сиздерге 6 айдан 12 айга чейинки жаш балдар үчүн ток эти жана чечевицадан жасалуучу суп-пюрени көргөзөбүз. Анын үчүн бизге кичине ток эти, кызыл чечевица, бир сабиз жана бир картошка керектелет. Бул супту жасоо үчүн биринчиден ток этин биз анча чоң эмес 4 чарчы кылып туурап алабыз. Бизге керектелүүчү ток эти даяр. Эми картошка менен сабизди даярдап алабыз. Анын үчүн картошка менен сабизди арчып, жууп тазалап жана сабизди сүргүчтөн өткөрөбүз. Биз жашылчаларды туурап, азыктардын баарын даярдап алдык. Эми ашканага даярдоо үчүн кеттик. Эми бышырууга киришебиз. Биринчиден ток этин кастрюлга салабыз. Үстүнө 400 грамм муздак суу куябыз. Сууну куюп, крышкасын жаап, кайнагыч чакты күтөбүз. Мына биздин ток эти дагы кайнап чыкты. Биз азыр мунун көбүгүн алабыз биринчиден. Мына биз көбүгүн алып алдык. Эми буга астын ала даярдап алган сабизди жана картошканы салабыз. Сабиз менен картошка 7-10 мүнөт кайнагандан кийин биз татымына жараша бир аз туз кошобуз. Биздин даярдалып аткан шорпобуз бышып атат. Картошка менен сабиз бышкана калды. Бул кичинекей балдарга арналып аткандыктан биз буга аз гана туз кошобуз. Астын ала жуулуп тазаланып алынган чечевицаны кошобуз. Чечевица 10-12 минутада даяр болот. Чечевица менен ток этинен суп-пюребиз даярдалып жатат. Ал даярдалгычакты биз сиздерге дагы бат даярдалуучу пюренин жасалышын көргөзмөкчүбүз. Анын үчүн продуктыларды астын ала бышырып арчып алдык. Бөлчөлөргө бөлүп эзип алабыз. Бул картошка менен сабизден жасалган пюрени аябай шашып атсаңыз, жазап жаныңызга капкагы жабылган бир идишке салып, өзүңүзгө ыңгайлуу жаныңызга салып алсаңыз болот. Пюре дагы чечевица сумундай эле бул дагы абдан пайдалуу. Кичинекей балдарга арналгандыктан туз дагы кошпой койсоңуз болот. Майда кылып, баарын бирдей кылып, балага кабагадай кылып эзип алдык. Биз эми ага сливочный масло кошобуз. 1 чай кашык кошсоңуздар болот. Суу майды эле кошсоңуз болот, бирок азыраак гана кошсо болот. Майды кошуп аралаштырабыз. Майды кошуп аралаштырып алдык. Эгерде сизге бул кою болуп турса, бир аз кичине жылуу сүт кошуп койсоңуз болот. Мына биздин ток этинен жана чечевицадан даярдалып жаткан шорпобуз бышты. Биз эми аны мындай блендер менен бирдей массага, бөлтөктөрү жок болгончокту эзип алабыз. Если сиздерде блендер жок болсо, үйдөгү эле вилка менен же мындай
шайман менен өзүңүзгө керектүү өлчөмдө тарелкага салып эзип алсаңыз болот. Биз пюребизди, супту эзип алдык. Бул жакта дагы картошка менен сабизден жасалган пюребизди дагы даяр болду бардыгы. Мына биздеги бүгүнкү жасалып аткан биздин тамактар даяр болду. Сиздин убактыңыз көбүрөөк болсо, тоок этини жана чечевицадан суп пюрени жасап алсаңыз болот. Аябай эле шашып атсаңыз, анда картошка менен сабизден пюрени жасасаңыз болот. Бул экөө тең эле пайдалуу. Сатып алгандан көрө пайдалуу кылып үйдөн жасап берсеңиз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы.